محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Бардық атақтанқ мақтоо жалғыз жаратқанға ғана болсын. Анын мерими, тынчтыгы асыл зат, залқар пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламға, анын үй бүлөсү жана сахабаларына, жана анын чыйырынан адашпай басып келе жатқан мыкты коомго дагы болсын. Андан кейін ары таттуу, ары укулуктуу, ары салмактуу Аллах Тааланын тынчтык деген сыпаты менен саламдашам. Ал Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сүйүктүү менин бир туугандарым, дагы бир жолу сиздердин өзүңүздөргө, үйүңүздөргө Аллахтын тынчтыгы, мээрими жана берекеси ар дайым түшүп турсун. Адатка айланган сахабалар өмүрүнөн көрсөтүүбүздү дагы баштап отурабыз. Өткөндө биз жалпы сахабалар боюнча түшүнүк берген элек. Бүгүн болсо Кудай насип этип сахабалардын көч башында турган улуу сахаба Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху жөнүндө болмокчу. Анда сөз башынан болсун. Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху. Биз бул инсанды Абу Бакр Сиддик деп тааныйбыз. Тарых тастыктагандай, кейбирде анын өзүнүн аты Абдулла деп келсе, кейбиркилер жок, Абдулла болгон эмес, анын аты Абдул Кааба болгон деп айтышат. Абдуллах деген баарыбызга маалым болгондой Аллахтын кулу. Ал эми Абдул Кааба деген ал Каабанын кулу. Надандык доордо ошондой ат болсо болгондур. Кийинчерээк исламга киргенден кийин гана пайгамбарыбыз анын атын Абдул Каабадан өзгөртүп Абдуллахка өткөргөн деген тарых баракчаларда жок эмес. Атасынын аты Абу Кахафа Тамими, Курайш урусунан. Абу Бакр тактап айтканда 6-чы атадан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга барып кошулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында жүргөн бул улуу сахаба бирде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң жакын досу, бирде сапардашы. Ошол эле учурда сахабалардын көч башында турган улуу сахаба дагы келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кайнатасы. Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху пил окуясы болгондон 2 жыл 6 айдан кийин жарык дүнүйөгө келген. Тагыраагы 573 жылы жарык дүнүйөгө келип отурат. Мындайча айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан 2 жаш кичүү. Учурунда Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху Меккедеги Курайш урусунун дагы надандык доордогу ошол мезгилдеги төөсү элге таанылып көрүнүп калган адамдардын катарында жана Мекке аймагындагы ошол доордо ошол аймактагы эң байлардын бири болуп эсептелген. Hicrattın 11-inde, же болбосо 11-ci hicri жылдын Rabiul Awwal ayı 2-ci Rabiul Awwal'dın şeyşembi günü halifachılıkka kelip 2 жыл 4 ay halifachılık doğurdu sürgön. 634 жылы 23 августта жарык дүнүйө менен коштошкон. Анда Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анхунун исламга чейинки жашоосунан бир үзүм. Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху жогоруда айтып өткөндөй Меккеде
пил окуясы болгондон 2 жыл 6 ай өткөндөн кийин жарык дүйнөгө келген. Пил окуясы баарыбызга маалым. Тагыраагы Абраха деген зөөкүр падыша өзүнө элдин бүт баардыгын каратмак болуп, жана өзүнө элдин бүт баардыгын, жана өзүнүн курган үйүнө элдин бүт баардыгын сыйынтмак болуп, Аллах Тааланын үйү болгон Каабаны бузуу үчүн бир канча чоң пилдер менен Каабаны талкалаганы келген. Бул окуя ошол тарыхта пил окуясы деп калган. Анткени пил окуясы пилдин аталып калган себеби Махмуд деген пил ошол эң чоң пил болгондугу үчүн Каабаны бузуш үчүн аны Абраха өз желдеттери менен канчалык катуу уруп, ошону бузасың десе дагы Аллах Таала пилге буйруп, эч качан бузбайсың деп анын жүрөгүнө ошондой бир коркуу сезим салган. Ошондо пил Каабага жакындап барбай койгон. Эми бул пил окуясын эгерде жакшылап ийне жибине чейин угуп түшүнгүңүз келсе, анда Кур'андагы Фил сүрөсүнүн таржымасына жана тафсирине жакшылап назар салсаңыз болот. Анткени биздин бул берүү ал окуяны камтый албайт. Ошол пил окуясынан 2 жыл 6 ай өткөндөн кийин Хазрат Абу Бакыр жарык дүйнөгө келип отурат. Хазрат Абу Бакыр Сиддик радиаллаху таала анху өз доорунда мыкты, кадыр барктуу ата-эненин колунда тарбияланат. Учурунда ата-эне өз баласын көп эле алыска чыгара берчү эмес. Анткени Абу Бакырды ата-энеси өтө сүйчү, кээде гана бой тартып калгандан кийин гана, мындайча айтканда жигиттик кезге жетип калгандан кийин соода үчүн эки жакка чыкканга адаттанган. Шам мамлекетинен Иракка кирген учурда анын жанында 40 000 дирхам болгон. Ошол мезгилдеги 40 000 дирхам азыркы мезгилдеги балким чоң эле келтейген чоң суммадагы акча. Бирок ал өзүнүн байлыгына манчыркап көп кетпестен ошол учурда надандык доору болсо дагы өзүнүн жанындагы жана тааныган билген багар көрөрү жок, социалдык жактан аз камсыз болгондордун бүт бардыгына жардамын көрсөтүп турган. Хазрат Абу Бакыр Сиддик радиаллаху таала анхунун аты анын лакабына келели. Арабтарда атынан көрө лакап менен атаган мыкты иш. Аны кадыр баркка бөлөгөн, сый урматка чакырган ат болуп эсептелет, лакап менен чакыр. Ошондуктан бул инсанды дагы Абу Бакыр Бакырдын атасы деп аташкан. Өзүнүн аты кээде Абдул Кааба болгон, исламга киргенден кийин гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны Абдуллах деп атаган деп айтышат. Кээ бирлер жок, анын аты Атик болгон деп айтышат. Атик деген бир чети жүзү аябай сулуу, жылдыздуу, бир көргөн адам дагы бир көрсөм экен деп тапшана турган деңгээлдеги сулуу болгондугу үчүн Атик деп эсептелет десе, тарыхчылардын дагы бир тобу жок, Атик деген сөз бул башка мааниде. Ал кандай мааниде? Абу Бакырга чейинки төрөлгөн балдарынын бүт бардыгы көп жашабай эле чарчап кала бергендиги үчүн апасы ушул Абу Бакыр төрөлгөн учурда колуна кармап алып, Каабанын маңдайына келип ошентип айткан экен: Аллахумма хада атиқук минал маут фахабху ли. О жараткан Кудайым, мунул жарык дүйнөгө келген менин наристем, бул сен мага ушуга чейинки менин балдарыма жиберген өлүмүңдөн бошотчу, мени менен жашасынчы, мага ушуну чоңойтчу, мен ушунун жытын жыттап бир рахат алайынчы деп Кудайдан Каабанын алдына келип алып, ыйлап сыктап сурангандан кийин Аллах Таала ага өмүрүнө өмүр кошуп ушундай кылган деп тарыхчылар айтат. Ошондуктан ал Атик кокус өлүмдөн же болбосо жаш мезгилде чарчап өлүп калуудан бошотулган деген маани түшүндүрөт дейт. Бир чети экинчи дагы бир лакабы Ауахун деп келет. Ал Ауахун деген өтө Кудайдан корккон, өтө такыба инсан деп келет.
Al эми экинчи мааниси аввахундан экинчи мааниси ал өтө назик. Назиктигинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында отурганда өзүн кармай албастан пайгамбардын сөзүн уккандыгы үчүн мажлистин башынан аягына чейин ыйлап отурчу эле. Айтор ушул сыпаттардын кайсынысы болбосун, кайсынысын Абубакырга алып келип жармаштырсак бүт бардыгы жараша берет. Анткени ал ошондой лакаптарга дагы, аттарга дагы татыктуу инсан. Ал эми Сыддык деген наам качан берилген? Абубакыр Сыддык чынчыл жана ишенчек жана тасыктаган деген маани туюнтат. Абубакыр Сыддык радиаллаху таала анху бул ысымга татыктуу болгону Мекке доорунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ми'ражга түнкү сейилге Аллах таала алып чыгып келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таң заарда өзүнүн коомун топтоп туруп, Аллах мени бүгүн өткөн түнү асманга ошентип Ми'ражга түнкү сейилге алып чыгып кайра алып түшүп койду дегенде бүт бардыгы мыскылдап, жада калса, Кудай сактасын, жада калса биз өткөндө сахабалардын жалпы өмүр баянын сахаба деген түшүнүктү айтканда, сахабалардын ичинен кээ-бирлери койчу ушул кантип эле болсун бир түндө тияка сен чыгып түшүп каласың деп сахаба деген атка конгон кишилердин арасынан динден чыгып кетип муртат деген атка конгондор да болгон. Ошондо Хазрат Абубакыр Сыддыкка мушриктер келип, сен досуңмун деген, сен мактаган, сен коргогон, сен ардактаган киши ушинтип сүйлөп атат дегенде Хазрат Абубакыр ооба, эгер ал айта турган болсо чын айтат, мен ага ишенем деп бүт бардыгынын жообун, бүт бардыгынын оозун ошентип токтоткон. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага Сыддык ишенчек жана ишендирүүчү жана тасыктай билүүчү деген наам берген. Hazrat Abubakır Sıddık radıyallahu taala anhu nadandык доордо эле исламга киргенге чейин эле ошол учурда өтө түз жүрчү, жалган да сүйлөчү эмес, айкелдерге да сыйынган эмес, арак да ичкен эмес. Анткени Hazrat Abubakırдын сөзү муну далилдеп турат. Hazrat Abubakır Sıddık radıyallahu taala anhu көптөгөн сахабалардын ичинен надандык доордо эле арак ичүүнү өзүнө арам кылып тыйып койгон. Таптакыр арак ичмек турсун, арактын бир тамчысында даамдап көрбөгөн инсан экени ушинтип даңазалайт. Бир күнү надандык доордо замандаштары сен арак ичип көрдүң беле, бир даамдап көрдүң беле деп сурашты. Анда ал аузу биллах, Кудайдан сактоо сураймын, Кудай сактасын, антпечи андай суроону узатпачы мага деп чочуп кетти. Анда замандаштары олима, эмне үчүн? Эмнеге мынтип чочуйсуң? Эмнеге мынтип чочуркайсың? Күнтү асуна арди ва ахфаз муруати. Абиримди сактап, адамгерчилигимди кармап калайын деген максатта арак ичпей келатам деди. Анткени кимде ким арак ичсе, адамгерчилигин да, абирин да жоготорун ислам келгенге чейин эле Hazrat Abubakır Sıddık даана түшүнгөн. Бир да жолу айкелдерге сыйынып табынган эмес. Бир да жолу эдалдарга, айкелдерге сыйынган эмес. Ал жөнүндө Hazrat Abubakır мынтип баяндайт. Бир күнү мен бойго жетип калган учурумда эсимде, атам мени жүр уулум, мен сени бир сыйлуу жерге алып барайын деп колумдан жетелеп, ошол аймактын сыйынчу бир ибадатканасына алып кирди. Кирерибиз менен эле ошол эшик жакты карап турган, кагылган жерге кагылган, орнотулган көптөгөн бири чоң, бир орто, бир кичине айкелдерди көрсөттү да, мунабул сага ийгилик ыроолоочу кудайларың, буларга жакшылап табынып, булардын ыраатчылыгын ал деп мага сырдуу тиктеди. Көпкө чейин ойлонуп турганымдан кийин атам, мен сени кудайларың менен ээн коеюн да, мен сыртка чыгып турайын деп чыгып кетти.
Ибадатканын ичин сыдыра айлана тиктедим дагы, ортодо турган чоң айкелге келип, менин курсагым ачты. Тамак берип мени бир тойгозчу дедим. Ал үн чыккан жок, жооп да бере алган жок. Үстүмдөгү кийимди көрүп турасың. Жыртык тешиги бар анча-мынча жерде. Эскирип да калды. Жаңыраак кийим берсең боло, дедим. Дагы жооп кайтара алган жок. Тамак да сурасам бере албасаң, кийим сурасам, анда да кийим кийгизип, жаң кийим бере албасаң, анда сен эмнеңе кудайсың, дедим да, жерге ийилип, муштумдан чоңураак таш алып, бет талаштыра ошол айкелди чаап калдым. Ал менин соккумдан улам кыймылдап туруп, үстөмөн бети менен жерге кулап түштү. Эгер ал чын кудай болгондо менден өзүн сактап калмак да деп жандагыларга кашка тишин көрсөтүп, жылмайып, мыскылдаган болуп күлөт эле. Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анхунун сыпатына келе турган болсок, ал киши арык чырай, чапжаак келген, жагындагы түктөрү бир аз суюгураак келген, белинин бир аз гана ийилгени болбосо, көздөрү чуңкур, бир аз чуңкурраак, бешенеси бир аз дөңүрөк келген, билеги чыныгы балбандардын элесин элестетип турган, бир караган инсанга бирде сүрдүү, бирде сүйкүмдүү келген мыкты чыган инсан болгон. Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анхунун Сиддик деп аталып калган себеби, Аллах өзү айтына сабылла: "Валлази жаа бис-сидqi ва саддаqa bihi улаика хумул муттакун." Садақаллахул азим. Валлази жаа бис-сидq, чындыкты алып келген. Ва саддаqa бih, ага ишенген. Бул аятты ушунчалык терең изилдеп Кур'ан которгондор ушунчалык терең изилдеп которушкан, тапсирлешкен. Валлази жаа бис-сидq, чындыкты алып келген. Бис-сидq деген ал Кур'анда алып келген. Ким? Кур'анда алып келген ал биздин залкар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Дагы ким жөнүндө сөз болуп атат? Ва саддаqa бih, ошол Кур'анда алып келген Мухаммадка жана Кур'ан Мухаммадка түшкөн Кур'анды дагы тасдыктаган дагы бир инсан жөнүндө ал ва саддаqa бih, ишенген, тастыктаган жана бирөөлөрдү ишендире билген деген маани берип атат ушул аят. Ал Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху жөнүндө. Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху жөнүндө Аллах таала бир канча аяттар түшүрдү. Эсептеп айта турган болсок, мисалы Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анхунун кол алдында көптөгөн инсандар исламга киришти. Анын ичинен 5 менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын 5-өө, кулдардан, кызматкерлерден дагы бир канчасы, анын эң атактуусу Хазрат Билал радиаллаху таала анху исламга кирген. Хазрат Билал ошол учурдагы эң зөөкүр кишинин колунда, кафир инсанын колунда кул кызматкер болуп иштеп жүргөндө Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху аны өз акчасын берип сатып алып, анан боштондукка чыгарып жиберген. Ошондо Билалды мурда Билалдын кожоюну болуп жүргөн киши Абу Бакр ушул жерден жаңылып калды. Биз аны акылы тетик, эң акылман, данышман, көсөм деп билсек, Билалды сатып алууда бул жаңылып калды. Анткени Билал мынча акчага турчу эмес. Билалды эгер Абу Бакр бир дирхамга, бизче айтканда бир сомго сураса деле берип жибермекми, мындай тартиби жок, кара каргадай болгон кара кулду деп кемситкенде,
Hazrat Abu Bakr aytkan. Egerde oşol Bilal'dın kojoyunu Bilal'dı 40.000 dirhamdan kımbatıraqa bağlaganda da baribir men satıp almakmın dep al Bilal'dı kadir barkın uşunçalık jogorу bağlagan. Oşon üçün Allah Taala Hazrat Abu Bakr Siddiq radıyallahu taala anhuga Bilal'dı azat kılgan uçurda uşunday bir ayet düşürgen. صلى بالله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Oşol uçurda kafirlar Abu Bakr Bilal'de satıp alu menen özünün atın alamga oşol tөгөрөккө çıgarış üçün satıp aldı degende Allah Taala Abu Bakr'dın al kılgan işi yer betinde emes, al maga jakkandygy üçün men sizlerge mintip аны maktap dаңazalayım dep uşul ayatı düşürgön. Bul ayatты manasin düşünüş üçün balkim sizdin üyüңүздүн tekçesinde kitapxanada turgan Kur'an'ın kırgızca же orusça kotulmasdan özüңüz dana izdep düşünüp bilip alasыз dep işenem. Bizden bugünkü berүүдөгү Hazrat Abu Bakr Siddiq radıyallahu taala anhu'nun kıskaça ömür bayanı uşun menen ayaktayt. Al эми ulansın, kийинки berүүдө көрсөтүүдө улантабыз деп ишендирип кетелем. Дагы бир жолу Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh деп сиздер менен коштошом. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله